Ассаламу алейкум. Амансыздарбы, ардактуу замандаштар, ардактуу кыргызстандыктар, биздин чет жерде жүргөн мекендештер. Тез жаре каналы сиздерге Ордол Ош шаарындагы снос иштери жана ошондой эле алдыга карай жумуштар боюнча дагы бир чыгарылыштар тартууда. Ордол Ош шаарынын Ленин атындагы көчөсүндөбүз. Тагыраагы Нурматов атындагы көчө менен кесилишкен жеринде. Ал эми мындан түз барса Ош мамлекеттик Ниязал атындагы музыкалык окуу жайга барат. Мындан сырткары резиденция тарапка чыгып кетсе болот бул жак менен. Ал эми дал ушул Нурматов көчөсү барып, түздөн түз Абсамат Масалиев көчөсү келет, ошол менен кесилишип, Эго Восток Озгур тарапка сапар алса болот. Деги эле ушул жердеги снос иши боюнча тааныштыралы. Могул жерде мурун жолго чыгып кеткен мыйзамсыз жерлер бар экен эле. Ошондуктан Ош шаардык мэриясы тарабынан могул жерлер колго алынып, жакшылап снос болуптур. Менде тиги жерден баштап келейин, кандай дейсиздер? Бүгүн жума, 18 апрель. Жалпыңыздардын жумаңыздар маарек болсун дейбиз, мусулман туугандар. Мурун могул жерде баягындай дым бар болчу, баягындай бар дым деп. Түнкүсүн жанагындай жер түшүнүңүздөр болуш керек, Азыр иштебейби билбедим бул жакчы. Бирок чарыктыктар жанып турат, иштейт экен. А бул жакка дагы снос катарында монтип жазып кетиптир. Эскертүү берилиптир. 5 метрден ашык экен. Көрдүңүздөр. Бул жакта бийик имараты менен биргеликте соода, маркетингдер жана ошондой эле чоң имарат жайгашкан. Бийик кабаттуу үй. Бул жак болсо жанагы пиво деп коет, ошондой иче турган жай окшойт. Алкоголдук ичимдиктер иче турган жай. Бардым. Мен негизинен кирип көргөн эмесмин. Аз да болсо түшүнүгүм бар бул жактан. Кыскасы ушул жерден 5 метр алдырылып, алдыга карай улантылат экен. Бул жерде снос иштери жазылыптыр. Көрүүгө болот. Өзүңүздөр да көрсөңүздөр. Демек, жолдагы кеңейет деген ишеничтебиз. Бул жакта ушундай катар алынат экен. Атайын техника менен бул жактарды бузуу иштерин улантып жатышыптыр. Азыр эми жаан чачын болуп жаздын күнү жаш баладай болот эмеспи? Алла тааланын берген берешендиги бир ырзыкысы деп түшүнүшүбүз керек. Кээде жаан жаап турат, кээде болсо күн ачык. Жаандын дагы пайдалуу жактарын берсин дейбиз. Жактарды тазалап, дагы болсо жол бул жакка кеңейет экен. Анан тротуар шайтан араба менен жүрө тургандагы жолдор Европада эчак эле колго алынган. Биздин коңшулаш мамлекеттердин кээ биринде да. Ал эми Кыргызстанда азыркы убакытта тагыраак эми Ордол Ош шаарын айтайын. Башка Бишкекте бар десек болот. Бишкек шаарыбыздачы. Ордол Ош шаарыбызда азыртан колго алынып, азыр биринчи кезекте тротуарларды кеңейтип алалы, жолду, андан кийин ага дагы көңүл бурабыз деп биргеликте жумуш аткарып жаткандыгы көрүүгө болот. Ош шаардык мэриясы Аллага шүгүр жакшы иштеп атат. Атайын жакшы көрүнүү максатта эмес. Сөз түрдө жасап жаткан жумушту көрбөй эле бир нерсени айта берсек, анда болбой калат. Көрүп мындай өзүбүз көз чактырып көрүп аткандан кийин демек жакшы сөзүбүздү, оюбузду айтышыбыз керек. Жумуш болуп жаткандан кийин жумуш болуп жатат.
Могул жерлер дагы сүрдүрүлүп бул жака. Жол кеңейтилип жатканын көрүүгө болот. Бул дээрлик Нур кино тасма көрчү, кино театрга чейинки жерге чейин тазалантыр. Тагыраак ал жерден дагы өтөт экен. Сен кайсыл көчөдө жүрөсүң дегендер болсо, Ленин атына көчөдө жүрөбүз, ардактуу көрүүчүлөр. Жаңы авто бекет менен биргеликте бул жагы резиденция тарапка чыгып кетет. Нурматов көчөсү менен кезигишет. Ал эми аркы жолдун аркы бетиндеги көчө бул бир 200 метрден кийинки көчө. Албетте ал көчөнүн аты Курманжан энебиздин атына алып турат. Ал эми Ош облусунун ички иштер башкармалыгынын жанында турабыз биз. Көрүп турасыздар, Бул жак мына кинотеатр жак. Дээрлик бул жактар бүт бардыгы снос кылдырылып, кеңейтилип жатканын көрүүгө болот. Мынакей. Калың болгон атайын бийиктикте мындай собордо курулат. Көрүп турасыздар. Анан көтөрүлсө, тетиги жак менен барабар болот. Анан бул жак кеңейет, толтурулат могул жерлер. Жол дагы кеңейет. Унаанын саны азыр Кыргызстанда аябагандай көп. Уна токтотуучу жайларды, мындан сырткары жолдун чегине эле токтотуп койгон үчүн кийинки унадан келаткан адамдар өтө албай, пробка, жол тыгыны аябагандай көбөйүп жаткан учур болот. Ошол нерселерди өзүбүз түшүнүү менен туура коюп токтотуп, кээде дайыма эле бирөөнү күнөөлөй бербестен өзүбүзгө дагы алсак жакшы болмок. Бул жактагы жылдырылган 5-6 метрден узагыраак жылдырыштыр. Снос иштери менен биргеликте жазылыптыр. Адашпасам, могул жерде бир дарак болчу эле. Тетиги дарактын шериги. Аны алыштыр. Албетте тоскоолук шарат салыш керек. Токтогул Сатылганов атындагы эс алуу бактын алды кире бериши. Эс алуу жайдын. Бул жакта эс алуу үчүн жаштар жана ошондой эле бүт кыргызстандык туугандар, мындан сырткары чет элдик туристтер, дээрлик адамдардын бүт бардыгы бул жакта эс алууга келишет. Андыктан алды дагы мондой кире бериштери дагы бир сон болгон жакшы да. Ол жерлер дагы оңдолуп жатыптыр. Дал ушул жак менен кеткен учурда могул жер кеңейтилип, снос иштери ушул жерге чейин уланган. Замандаштар, көрүүчүлөр, дал ушул жердеги мыйзамсыз болгон убактылуу курулуштагы мыйзамсыз болгон кызыл линияга чыгып кеткен, сызыкка чыгып кеткен, кызыл сызыкка чыгып кеткен жерлерди дагы алдыруу иштери жүрүп жатыптыр. Ош шаардык мэриясынан бул жакта кооздоп, дагы күлөгүгө же болбосо тротуардын маселесин көтөрүп жакшылап жасашат экен Ош шаардык мэриясы. Мындан сырткары өткөнкү Ош шаардык мэриясы тарабынан атайын могул жерде
Курманжанатка энебиз атындагы көчө менен Ленин атына көчөнү экөөнү бириктирип турган Аман Асранкулов деген көчө бар. Могул жердечи. 21 мартта бул жер атайын асфальттуу иштерге жүргүзүлгөн. Мындан сырткары мурун бул жер аябагандай тар болгон. Ичичи жүрүшү ары көздөй 3 тилке, ал эми бери көздөй 3 тилке. Ошондо жалпы 6 тилке болуп калат. Эми четиндеги жерлерге унаалар токтотулса 4 тилке болуп калат. Мурунку жолдун кебетеси аябагандай начар болгон да. Бул жерге лото орнотулуп, мыйзамсыз болгон ол жерлерде баягындай соода саттык үчүн же болбосо кичинекей коюп алган жайлар бар болчу. Ошолордун бүт баарын алдырып, кооздоп бул жерде тротуарды дагы жасап коюшкан. Учуру бул жакта караңыздарчы, дарактарды сонун кылып жасап коюшкан. Жана ошондой эле электр мамычысы, жарыктандыруу, кечки жарыктандыруу. Кечкисин бул жерде жарык кылып берип турат. Анын мунун башка жарыктандыруулардан өзгөчөлүгүн айтып койсок, күндүн энергиясынан кубат алып, ал эми кечкисин дал ушул батареянын негизинде бул жерде жарыктандырып берип турат көчөнү. Сонун экен. Негизинен Кыргызстанда свет жарыктык боюнча өндүрүлүп, Кыргызстан өзү өндүрөт. Мындан сырткары дал ушундай нерселерден дагы кубат алса болот экен. Караңыздарчы. Күндүн энергиясынан. Алса болот. Бирок көпчүлүк жерде жасалган эмес да. Бирок азыркы учурда колго алынып, негизинен жасалып жаткандыгы, жакшы иштердин башталгандыгы бизди кубандырат. Мына кең көчө да караңыздарчы. Туурабы? Мурун бул жакта көпчүлүктөр, Ош шаарынын тургундары жүргөндөр болсо бул жерде билишет. Аман Асранкулов көчөсү деп. Ленин атындагы көчө менен кесилишет. Бул жагы Курманжанат энебиздин атын алып турган көчө менен кесилишкен жайы. Бул эми бул жак болсо биздин билишибизче орус элинин тагыраагы христиандардын динин карманган чиркөө болуш керек. Бул жакта чиркөө жайгашкан. Өзүнүн аймагына чейинки жерге атайын тосмо орнотулуп, андан кийин болсо мына ушундай жүрүп беришкен. Снос иштеринен кийин. Жак негизинен бир иретке келтирилген десек болот. Кошумча маалымат катары, өнүгүү катары тартып чыгарып жаткан окшойбуз. Эй, сибе. Жаш кичинекей бала. Биз болсо чыгарылышты чыйынтыктайбыз, кыргызстандыктар. Дал ушундай өнүгүү Кыргызстанда боло берсин дейбиз. Жол жырак бул жакта. Жол өтмөк бар. Атайын өзүнүн жол тилкелери сызылган. Ушул жолдой болуп, Кыргызстандын башка жолдору дагы өнүксүн дейбиз. Ал үчүн биз дагы аракет кылышыбыз керек. Туурабы? Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Тежайра каналы силерге жакшы жаңылыктарды чыгарып турганга аракет кылат. Биздин каналды колдоп туруңуздар. Чет жерде жүргөн мекендештер ар бир убакытта Кыргызстанды сагынса керек, Буюрса бардыңыздар, тынч аман иштеп, Кыргызстанга келүү насип этсин. Жана ошондой эле Кыргызстанда жумуш орундары кеңейсин, жана ошондой эле Кыргызстан өнүксүн.